Ne çıktı? Сейчас. Арбирүйдү шам чырагы өчпөсүн көңүлүбүз каянга чөкпөсүн бул жашоону берет Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Баткенде салам радиосунда Түз оодо бүгүн бизде жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев, Кубанычбекович деп койсок болот. Урматтуу радио көрөрмандар, биз түз эфирдебиз. Бизде кандайдыр бир суроолоруңар, каалоо тилектериңер болсо калтырсаңар болот. Биз алгач бүгүн Баткенге атайын Бишкектен жогорку кеңештен өкүл келип, жаштар менен жолугуп, сүйлөшүп, баарлашайын деп келиптир. Ага чейин бизге убакыт бөлүп ушул жерге келгениң үчүн Жанарбек сага чоң рахмат. Алгач ушул эмне маселе менен келдиңер Баткенге? Чоң рахмат сизге. Салам радиосунун бардык угармандарына аманчылык каалайбыз. Буга чейин мен былтыр жазда келип кеткенде дагы ушул күздө сиздер менен сөзсүз келебиз, жолугушабыз деп былтыр жаштар менен жолугушуп, суроо жооп болуп, анандай бир аз биз дагы тойбой калганбыз, жаштар дагы тойбой калган, дагы баарлашсак болот эле, келечек тууралуу сүйлөшсөк болот эле деп калышкан. Анан ошону азыр пландап, мына 10 ноябрь бүткүл дүйнөлүк жаштар күнү болот. Ошонун алдында мен бул жолу ушул Баткенге келип бир баарлашып кетели деп, мына бир 300дөн ашуун жаштарды азыр Апаз Жайнаков атындагы драма театрга чакырдык. Жаштар эле эмес, ушул керек болсо чек аралаш аймактагы бир мугалимдерди, жапжаш болуп мугалимдер келип, ушул чек аралаш аймакта иштеп, ушул жерде кичи мекенинен эч жака кетпей, таштабай, ушул жерде бир балдарга билим берейин деген бир жаш мугалим жигиттер бар. Алар жөнүндө биз көрүп болуп жүрөбүз. Аларды чакырып, атайын ушул жогорку кеңештин фондунан бир ноутбук берип калып, ошол үй бүлөсүнө бир балдарын өздөрүн сүйүнтүп деп, чек ара кайтарган үй бүлөсү менен биякта жашап аткан дагы бир аскерге ага дагы бир компьютер берип кылып, ушинтип бир жаштарга көңүл буруп, ошо силер чек аралаш аймакта балдарга билим берип, ушинтип бир ар кандай шартта жашап иштеп атасыңар деп, андан сырткары ошо эми бир 100дөн көп жаштар менен жолугуп, алар менен суроо жооп болот. Биз өзүбүздүн ишмердигибизди айтып беребиз, эмне иш кылып атабыз, кандай мыйзамдар жазып атабыз, дагы Баткенден эмне маселени парламентте көтөрүшүбүз керек деп, ушинтип бир баарлашып, шайлоочулар менен жолугуш иретинде келдик да. Эми мына ушул айрыкча мына Баткенден деги эле ушул алыскы аймактардын жаштары үчүн мындай жогорку кеңеш тарабынан же болбосо саясатчылар тарабынан көңүл бөлүү буга чейин бир көңүл сыртында калып келген десек болот да. Анткени Баткендин аймагында атайын жаштарды чогултуп, ушул жаштарга бир дем берип, бир күч кубат берип, алардын суроолоруна жооп берип дегендей, алардын ошолор үчүн көңүл бөлүү бул өзү чоң бир мындай дем берет да. Анан сен ушул Баткендин жаштарыны кандай деп ойлойсуң? Көпчүлүк эле учурда ушул Баткендин айрыкча мына алыскы аймактардын жаштары мындай бир пассивдүүрөөк болот, өлкөнүн турмушуна, саясий турмушуна аралашууга көп маани бере бербейт деп айтат. Бул эмнеден ушундай? Эмне үчүн ушул пассивдүүрөөк болушат? Же бул пассивдүү деген туура эмеспи? Билбейм, мен келип жолугушканда Баткендеги жолугуштар аябай кызуу өтөт. Мисалы, былтыр келсем, бир жаш жигит туруп алып, Кунтөрдөгү Кыргызстандын үлүшүнөн баштап мындай чек аралаш аймак билим берүү системасына чейин айтып берген. Ушундай жаштар бар. Анан жаштарды блогуна мындай ача билип, алардын дүйнөсү менен сүйлөшүп, баарлашып, эми булар баягы чиновниктер келсе эле баягы келип эле кол чаап отуруп кетип калган жаштардын катарында эмес, биз аларга дос катары. Мен силердин эле досуңармын, силердин эле өкүлүңөрмүн болгону мен парламенттемин. Силердин үйүңөрдү жеткизгенге мындай жардам берем деп сүйлөшүп, мындай баарлашсаңыз, Баткенде аябай активдүү. Анан
сунуштары бар. Мисалы былтыр Баткендеги эле бир жаш жигиттин көтөргөн маселесин биз айтып, аны өкмөттө көтөрүп жүргөн учурлар болду. Анан мындай биякта жаштар баары бир мындай турмушка кайнап турат да. Бишкекте тескерисинче көбүрөөк мындай пассивдүү болгон кайдыгерлерди көбүрөөк учуратабыз. Бияка келсеңиз, жолугушууда 1 саат мурун, жарым саат мурун келишип, ушинтип бир мындай жакшы суроолорду берип, анан коррупция тууралуу сүйлөп, жаштардын келечеги тууралуу аябай жакшы ойлорду айтышат. Баткенде активдүү эле мындай. Баткенде дагы бирок мен буга чейин айттым, мындай жаштардын өзүнө клубтарыңар болсо, бир ток-шоуларды уюштуруп, ошондой иш-чараларды кылсаңар, биз дайыма келип турабыз. Деп эле айтып жүрөбүз. Анан чындыгында биякка көп кишилер азыраак келип калышат. Көпчүлүгү Ош менен чектелип калып, ошол Бишкек менен Ошто эки чоң шаарда эле жолугушуулар болот. Былтыр биз Ош шаарында дагы жолугушуу кылганбыз. Анан Баткенде окуган жаштар барышкан эми. Анда дагы ошол бир 750 орунга жаштар менен жолугушуу кылсак, 1200-1300 адам келип алыптыр. 300 туруп көрүп, 300 адам сыртта калып калган. Анан ошон үчүн биз Баткенге өзүбүз эле баралы да, анан Баткенде ушул жолугушууга келип атабыз да. Жаштарда эми азыр карагандай, жаштар бир чети баягынтип эле саясатты сүйлөп жүрө берген да туура эмес. Активист болом деп эле монтип жүргөн. Ар ким азыр өзүнүн жумушун кылса, өзүнүн жумушуна тың болсо, окуса, ушул жерде чет тилдерин үйрөнсө, Баткенде туруп деле ошол сыяктуу мына деп азыр Нурсултан Кубанов деген биз перспектив деген окуу борборун ачып, бир 10 чакты жерде өкүлчүлүгүн ачып, анан өзү жапжаш жигит нарындан 250 адамды ар кайсы мамлекетке, өзгөчө Кытайга окууга жөнөттү. Чет өлкөгө. Мамлекеттин жардамысыз эле. Өзү курстарды ачып, тил үйрөтүп, азыр Европага жөнөтө баштады. Балдар окушат, 5-6 ай окугандан кийин булар ошо чет өлкөдөгү университеттер менен сүйлөшүп, карапайым эле балдар, кыздарды чет өлкөгө жөнөтүп атышат. Былтыр эле мен бир себепкер болуп калдым, бир актёрдун баласы окуп аткан экен, кандай окуп атсам, кытайча жакшы үйрөнүп калды дейт. Кытайга барып окуп атат. Бул баланы алганча келгенин себеби бул тил үйрөнүүдө эч кандай чек жок. Айылда болсоң деле, Баткенде болсоңбу, Лейлектесиңби, ушул жакта деле туруп, тилди үйрөнүп, ийгилик жаратып, бир чет өлкөгө чыгып окуп келсең болот, билим алып келсеңер болот. Дүйнө азыр көп мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Интернет доору, жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн саны абдан чексиз көбөйдү. Балдар билимге умтулгула деген мааниде ушул Нурсултан бир өзүнүн окуясын айтып берсе экен. Кантип бул жөнүндө нарындан бир алыска айылынан чыгып эле, ушинтип бир Кытайга барып, азыр дүйнөнүн көп мамлекеттерине барып, эми өзү барган аз келгенсип, балдардын баарын жөнөтүп атканын бир ойлоруң менен балдарга бөлүшүп берсең, алардын баягы ички туюмун. Биз азыр келип, жанагындай компьютер тапшырып антип коюш, бул эми 1-2 күндүк баягындай жардамдар. Бирок биз балдардын максатын өзгөртүүнү, алардын туура кадам таштоосун, өлкөгө кызмат кылуусуна бир себепкер болуп калайын дегендей бир чоң нерселер жөнүндө баарлашсак, бул мындай келечек үчүн көбүрөөк фундамент, көбүрөөк бир мындай инвестиция салган болобуз деп ойлойм да. Анан Жанар, эми сен алгач бул Баткен тууралуу маалыматың ушул жогорку кеңештеги 120 депутаттын ичинен эң көбүрөөк эле сенде маалымат бар болсо керек. Анткени сен буга чейин журналист болуп жүргөн учуруңда да Баткенде айылдарынан бери түрө кыдырып, ар бир көйгөйдү жеринен көрүп, азыр деле эсимде комуз жасаган акебизди кантип тартканыбыз, биякта бүт Баткен жөнүндө өрүктү бүт баарын тартып кеткенбиз да. Анан эми ошол мына мен айтайын дегеним, жогорку кеңеште мына партиялык система менен барылган учурда баткендиктер кайсыл депутатка добуш бергенин, кайсыл депутат булардын көйгөйүн көтөрүп чыгаарын так аныктай албай атышат да. Булардын маселесин, баткендиктердин же болбосо мына Зардалыдагы, Кожешкендеги шайлоочулардын маселесин ким көтөрүш керек негизи ошол жогорку деңгээлде? Бизде азыр мурдагыдай бир мандаттуу эмес, партиялык болгондон кийин партияга ошол Баткенден кошулган азаматтар болот. Анан негизинде партия өздөрү көтөрүш керек, жергиликтүү бийликтер көтөрүш керек. Мен жанагы сөзсүз эле Баткендик маселесин көтөрүш керек дегенге да макул эмес. Мисалы мен эмки жолугушууну Нарында кылабыз, андан кийинкисин Таласта. Мен мүмкүн болушунча ушул түшүнүктү бир сындырганга аракет кылып атам. Жанар, сен Алайдан болосуң, Алайга эле барып, Алайда эле маселени чечкенге жардам берип, Алайга мектептерди курдуруп, бала бакчаларды курдуруп, көпүрөлөрдү курдуруп, ошол жерде элге той берип жүрө бер дегендей болбой, ушул бүт региондорду камтыганга аракет кылганды биз баягы жок дегенде кийинки муун мындай ошого элди үйрөтүшүбүз керек да. Кийинки парламентке келгендер дагы, ой, мен Баткенге барайын, Нарынга барайын деп
жалпы элге бирдей карап калыш керек. Бирок баары бир ошондо деле сиз айтканда жөн бар, үстүртөн болуп калышы мүмкүн. Анткени биякта тереңинен билген депутаттар бар. Мына азыр Мурадыл Мадеменов, Карамат Орозова, Закир Шарапов, дагы бир канча депутаттар бар. Эми колдон келишинче маселелерди көтөрүп жүрүшөт алар дагы. Анан бирок баары бир Баткен тууралуу биз өкмөткө мындай көп маселелерди мындай такай коюп турушубуз керек да. Ушул жерден мында өзүң да тааныштыгың бар Баткенден жана акыйкатты издеп жөнөгөн аксакал. Эмнегедир ушул жана сен атап өткөн депутаттарды эмес, Жанар Акаев бардыр деп чыкты да. Бул эми ушул кайсыл бир депутаттын шайлоочуларга жан өрөгөнүн эл тандайт экен да. Парламенттин депутатынын милдети бул жанагы элдин маселесин угуу, ошону өкмөткө коюу, ошол жерде коомчулукка айтып чыгуу, анан мыйзам чыгаруу, өкмөт алып келген мыйзамдарды кабыл алып берүү да. Биз ошол миссиябызды аткарып жүрөбүз. Көп жерде элдер депутат жанагындай чай уюштуруп берет, анан спонсор болот деген түшүнүктөр дагы жок эмес. Биз спонсор болбойбуз эч качан. Демөөрчү да болбойбуз, мындай чай да уюштурбайбыз, бирок биз ошо элдин маселесин айтып турганга милдеттүүбүз. Баткендик аксакал жөө жүрүшкө чыгып, мен аны киши менен ошто да жолуктум. Аябай жигердүү, нагыз, мындай демократ, өзү сүйлөгөн сөзү ордунда, саясатты чаккан, өзүнүн укугун билген киши экен. Эми ошондой бир иш болуп калыптыр. Анан мага кайрылганда мен албетте парламент трибунасынан аны айтып чыктым. Анан эми кайрылуулар көп чынында. Мына азыр келатып ноокатка токтосок, машинеге чыгаардын алдында эле ошол жерде 2-3 киши чогулуп келип ушинтип эл аралап жүргөндүн жакшы жери биринчиден ошол эл көйгөйүн айтканы бул жакшы. Көчө көйдө болобу, бир жерге тамактанганы киресиңби, адамдар токтотуп өзүнүн маселесин айтып, ар кандай эми ушул жакшы да, мисалычы эл менен баарлашып, сүйлөшүп, элдин ичинде жүргөн жакшы. Анан ошентип адамдар кайрылып, анан аларга мен берип, бул жакта азыр мен менен жүргөндөр да таң калып атпайбы? Сен баарына эле телефонуңду берип атасың, алар менен сүйлөшүп туруп атасың. Анан бир туруп тиги пособие боюнча бирөөсү чалат, жер участок талашып бирөөсү чалат деп тамашалап калат. Анан мен досторум да күлүп калат. Ушу кээде аялы менен ажырашып кетип мүлк талашып атса деле сага чалып жаткан элдер кандай болуп калат деген кээде ушундай болот. Бирок бизди бирөө кыйнап депутат кылган жок. Депутат болдуңбу? Депутаттарга азыр сын да аябай көп. Депутатты ким сындаса азыр популярдуу болот, элге жагат. Анын баарын жакшы түшүнөбүз, бирок ошого карабай баары бир аракет кылышыбыз керек да. Ошол элдин алдында алган милдетиңди аткарып, ушуну эметип атканың бул албетте коомчулукта же болбосо социалдык тармактарда деле сен ачык айрым экениң көрүнүп турат. Анан дагы бир ушул сенден сурайын дегеним, мына депутат болгонуңа бир топ эле жыл болду, ага чейин Ак үйдө да иштедиң. Анан кантип сен баягы эле Жанар боюнча калып атасың да, бир Жанар Кубанычбекович болуп, баягы чиновниктердин биз билебиз да эми бир аз эле баягы бийликтин шайтаны бар дейт го. Тез эле ушинтип бир өзгөрүп, жана жардамчылар аркылуу, катчылар аркылуу байланышып калат да. Сен кантип баягы Жанар бойдон калып атасың да? Мен эми мурда баягы журналист болуп иштеп, азыр эле Баткенге келип балдарга баарын айтып бердим. Могул жерде мындай бар, могул жерде ушундай отель бар, эже курган күч менен деп. Ошонун баарын тартып, журналист болуп жүргөн үчүн анын азаттыктын дагы тарбиясы башкача. Азаттык дайыма жупуну болгонго, адилеттүү болгонго, калыс болгонго, жөнөкөй адамдардын таламын талашууга баягы атайла үйрөтпөсө дагы ошол жерде жүрүп чөйрөнү көрүп, мындай өзүң ошого тарбияланып каласың да. Ал жагынан дагы маселе ушундай бар. Анан кээде бирок эми мен деле кээде телефонго жооп бере албаган учур болот. Кээде эми таарыгандар да көп. Бирөө менен начарыраак учурашып коюшу мүмкүн, анан өзүң байкай каласың. Ал таарынат. Анан бирөөнүн тоюна барып, бирөөнүн барбай калган учуру болот, анда таарынат дегендей. Андай учурлар да көп. Баары эле мындай телеге тегиз эмес. Бирок биз мындай депутат десе эле бир байманап, төрөпейил, жанагындай бир эме дегенди унутушубуз керек да. Элдер эмне үчүн жек көрөт? Ошон үчүн да. Бул элдик кызматкер, муну биз иштетишибиз керек. Бул биздин маселебизди чечиш керек дегенге акырындык менен көндүрүш керек. Бул биз төлөгөн салыктан жашап атат, ошодон айлык алат дегенге акырындык менен баарын көндүрүшүбүз керек да. Жанагы эле баягы бизнестен эмелерди алып барып чиновник болуп, кол тийгиз болуп калган болбойт. Акырындык менен ушуга келебиз. Депутаттардын баары жөнөкөй, эл менен эсептешет, алардын үнүн угат, чечет. Бул биздин баягы жалдап алган кызматкер дегендей мамиле кылганга көндүрүшүбүз керек. Биз ушуну түшүнүп атып, азыр
мына элдин аң сезимине сиңип ушул көнөт. мына эми ушул депутаттык буга чейин ушундай бизде түшүнүк калыптанып калган, канчанын гана акчаңды жетишелик топтогондон кийин анан депутаттыкка атсалышышың керек, депутат болушуң мүмкүн деген калыптанып калган. Ошол калыптанып калган түшүнүктү сен бир аз сындыргандай болдуң да. Биздин пикирибизде сен ушул тыйыны жок эле депутат болсо болорун далилдегендей болдуң да. Эми жалпы алганда ушул Баткендин мына бир Сумбуладан же болбосо тиги Дарадан бир жигердүү жаштар тыйыны жок бирок депутат болуп кала тургандай мезгилге ушул азыркы өнүгүү менен кайсы жетишүүбүз мүмкүн? Бул реалдуу. Бирок эми азыр баягы парламенттик шайлоого аттанганда билесиз, баягы партия менен катышышат. Партиялар биринчи кезекте добушты ойлойт. Ошол жерде адам каражаты көп болбосо дагы, кадыр баркы жогору болсо, аны эл укса, 4-5 миң добуш топтола тургандай бир уюштурушчулук жөндөмү болсо, анын максаттары болсо, парламентте тактуу депутат боло алат экенине көзү жетсе, андай адамды талашып алышат. Өзгөчө Баткенде. Мисалы аларды да карайт, азыр 7 региондун баарын карашыбыз керек, добуш алышыбыз керек деп караганда, ушундай чынында көзгө илимдүү активист, белгилүү, элге таанымал адамдарды издеп таппай калышат көбүнчө. Анан жанагындай акча менен алабыз деген түшүнүктү дагы акырындык менен жоготуш керек. Чын эле бир адам 400-500 миң АКШ долларын партия лидерине берип эле анан жанагындай түкүрүү үйүндө жатып мен золотой менен депутат болом деп мындай жаткан ушуларды акырындык менен бир мындай жоготушубуз керек да. Ал элге чыгыш керек, мисалы. Ал 500 миң долларын берип койгондан кийинки шайлоодо дагы 500 миң берип коюп жата берсе, элге чыкпаса болбойт. Ошон үчүн адамдар, кандидаттар элге чыгып, добуш берип, анан кийинки отчетто караш керек. Азыр элдер эми 2020 шайлоодо дагы караш керек. Кимдер элге алып келип атты, кимдер элдин үнүн угуп атты, парламентте кимдер кандай иш өзүн көрсөттү деп туруп анан кандай чоң мыйзамдарда эл тарап болуп атышты же бийлик тарап болуп атышты, ошонун баарын элибиз акырындык менен айылда туруп болсо дагы анализдеш керек. Анан антпесе эч кандай 5 жылда эч нерсе кылбай, бийлик эмнеси ошонун баарын аткарып коюп, кайра дагы келип элден кайра депутат боло берем деген дагы мындай түшүнүк калыптанып калбаш керек да. Ошон үчүн элдер эми бул жолу катуураак анализдеп, бул билебиз, муну биз мындай кылган дегендей терс анан оң жактарын мындай салыштырганча жүрүш керек да акырындык менен. Эми ушул жерде ушунча болду, дагы бир көпчүлүктү эле кызыктырган, бир элдин ичинде көп эле ушул кандай болот экен деген бир суроо бар. Бул буюрса кийинки жолу шайлоого барасың да? Ооба, ошондой ойлор бар. Эми ошондо мына өзүң мына кечээ бул маселе кайра бир коомчулукка чыгып алды. Сен социал-демократтардын катарынан чыгарылдың эле. Эмки шайлоого кантип, кандай жол менен бир ойлор барбы, бир пландар барбы, кантип барсыңар? Эми социал-демократтар партиясына мен үчөөгө эмесмин, бирок жанагы фракциядан чыгарышкан. Бирок азыр мен интернет булактарынан карап атам. Ошондо тура эмес кылыптырбыз. Чыгарып бизде катачылык кеткен деп ошол фракция лидерлери айтып атыптыр. Андай нерсе азыр өздөрүнүн башына келип калган учурлар болду. Ошон үчүн мындай мурда кыңыр иш 40 жылда билинет деп коет эле. Азыр 2 жыл жетиштүү экен. 2 жыл, 1 жыл эле жетиштүү экен. Ким кайсы тарапта экенин элдер мындай аныктап коюп атат. Ошон үчүн мен эми азыр тилегим эле ошол парламентте бир чоң бир мисалга карасаңыз, былтыр Ысык көлдөгү жана Кумтөрдөгү мөңгүлөрдү талкуулоого уруксат берген мыйзамдарды парламент жактырып берип атты да. Ошодо чырылдап калып кетип аттык биз мисалы. Ошондой маселелерде бир акыл эси бар, мекенчил бир балдар, кыздар көбүрөөк болсок экен. Ушундай адамдардан бир 30-40 адам болгондо биз жетишет элек деп мындай өкүнүп калган учурлар көп да. Ошон үчүн мен азыр региондорго кыдырганда балдар, кыздарды карап, таанышып, сүйлөшүп, ишкерлерди баардыгын карап мындай жүрөм. Кийин парламентте ушундай бир жаңы бир күчтөр болсо экен, жаңы эле баягылар болуп калбаса экен, биз парламентти жаңылап, ошол парламент аркылуу бир экономикабызды көтөрө турган, өлкөбүздүн кадыр баркын өстүрө турган бир жаңы деңгээлге чыксак экен деген ойлор бар да. Эми азырынча 2 жыл бар, убакыт бар, эми саясатты көрүп атасыз, тез өзгөрүп атат. Азыр ушундай бир күчтөрдү акырындык менен жыйнап, сүйлөшүүлөр боло берсе, анан жакындаганда биз өзүбүз дагы мындай жарыя кылабыз да. Парламенттик шайлоого Кудайга буйруп аман болсок, башыбыз аман болсо, биз барабыз деген оюбуз бар. Анткени биз акырындык менен көзүбүз жетип келатат. Эмнени өзгөртсөк болот, кандай чоң өзгөрүүлөрдү жасасак болот, бул эски саясатчыларды кантип сүрүп чыкса болот,
анын баардыгын мындай акырындык менен тажрыйба топтоп келатабыз. Эми кудай буюрса, бирок бул элдин колдоосу болуш керек сөзсүз. Анын баарын азыр мындай пландап мындай карап жүрөбүз да. Убакыт бар бирок. Албетте биздин угармандар, көрөрмандар түз одон Facebook'tan көрүп аткандар суроолорун жаадырып атат чындап. Жанар сага коомчулуктан ар дайым суроо өтө көп, анткени сен ачык болгонуң үчүн ушундай болсо керек. Facebook'tan кетип атабыз түзөт. Анан бул жерде биздин WhatsApp аркылуу жазыптыр. Жумабек Абдипаттаев дейт: как начать политическую карьеру и молодым мне жаштар сынып калбай кантип саясий карьерасын баштаса болот деп сураптыр. Эми мен жаштарга мындай өтө эле баягы мендей болгула, мен идеалдуумун анан дешен алысмын, акылдагы үйрөтө албайм. Бирок жаштар азыр биз эми мына 30га келип калган адам бул жаш эмес. Уже мындай биз 30дагылар, мен дайыма айтып жүрөм, парламентте бир 40га калган депутаттар да биз жаш депутаттар деп сүйлөп калышат да, мындай ошол эле Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов карасаңыз, Баялы Исакеев, Иманалы Айдарбековдор ошол Кыргызстанды түптөгөндө жап-жаш жигиттер болгон. 20 жаштын тегерегиндеги. Ошолор бүт Кыргызстанды түптөп кеткен. Биз болсо 30га чыгып калыптыр, анан биз жаштар деп жүрөбүз да. Мисалы, Австриянын премьер-министри өзүнүн партиясы менен келип премьер-министр отурат, Себастьян Курц деген. 86-жылкы жигит. Андайлар толтура жаштарчы. Ошон үчүн мындай аракет кылыш керек. Сынып калбаш үчүн өзүңө ишениш керек, таза болуш керек, коркпош керек, тайманбаш керек. Эгер коркуп таймана турган болсок, башынан саясатка барбаш керек. Башында барбаш керек. Эгерде жок, коркпойм, тайманбайм деп ишенгенден кийин барыш керек. Коркпош керек да. Анан сөзсүз түрдө бир максат болуш керек, ойлор болуш керек, өзгөртүш керек деп мындай мен ошондо айтат элем да, мындай. Бүгүн учурда ушул өлкөдө же болбосо Кыргызстанда ушундай жаштардын күчү жетишерлик жаштар барбы? Эгерде кандай бир топтоп ушундай бир күч топтой келем деген болсо, балардын башын бириктирген киши болсо, жаштар даярбы? Жаштар жетиштүү. Азыр 18 жалпы мыйзам боюнча азыр Кыргызстандын жаштарынын саны бир калктын 30%-ын түзөт. Булардан көп чоң тармак калың катмар. Эми жаштарында кетирсиз ар кандай болот. Ууру жаштары бар, коррупционер жаштары бар. Азыркы улуумга караганда көбүрөөк урдап алайын, көбүрөөк байып калайын деген жаштар жок эмес. Жаштар дегенде эле сөзсүз акылдуу, сөзсүз таза, билимдүү деп айтканга болбойт. Ошон үчүн биз мындай жанан эле жаштардан болот деген болбойт. Аксакалдардын тажрыйбасы бизге өтө маанилүү. Алар болуш керек. Алардын сөзүн угуп турушубуз керек. Мен дайыма ошол эле Абдаган Эркебаев болобу, Медеткан Шеримкулов болобу, аксакалдардын мындай сөздөрүн дайыма мындай мүмкүн болушунча эстеп калганга, ошолордун бир акылын укканга, насаатын укканга дайыма муктаж болуп, ошолор менен көбүрөөк баарлашканга аракет кылам да. Бизде жаштар жетиштүү, бетте. Бардык региондордо жетиштүү. Ошко келсеңиз, Баткенге келсеңиз, жап-жаш жигиттер бар. 30-40 адамды иш менен камсыздап, мамлекетке налог төлөп аткан. Азыр ошондой ишкерлерди дагы биз катуу колдошубуз керек. Мына президент тарабынан дагы анча-мынча ишкерлерге колдоо сөздөрүн айтып атат азыр. Булар мен башынан билесиз өзүңүз, ишкерлердин мындай таланын талашып, булар адамдарга иш берип атат. Налог төлөп атат мамлекетке. Багып атат канча үй бүлөнү. Биз ошолорду мындай кадыр баркын дайыма колдошубуз керек. Аларды тоногондорго, аларга бут тоскондорго биз дайыма каршы туруп келгенбиз. Азыр деле ушундай саясатты улантабыз. Мына Кыргызстанда карасаңар, ошто кече мен да бир канча ишкер менен жолугуштум. Мындай бизде Кыргызстанда балдар, кыздар, аймактарда аябай көп. Мен региондордо азыр кыдырып жүрөм. Көп адамдар менен таанышып атам. Чынын айтканда, мындай парламентте мыкты депутат болуп турган көп кишилер барат бизде. Жаштар жетишерлик, аябай көп. Бизде чынында мына социалдык тармактарда, WhatsApp аркылуу суроолор өтө көп болуп атат. Жанагы ана мында бир суроо Расима Усунбекова деп жазыптыр. Чаткалга, Алабукага барып иш сапар менен барган окшойсуңар. Ошол жакта эмне маселени чече алдыңар? Жанагы кеңиштеткен боюнча бир маселе менен келдиңер. Чаткал менен Алабукада көп маселе, аяктайм көйгөй өтө көп. Алыскы райондор биз баарын чечип салыптан алыспыз, бирок кен боюнча биз кайра-кайра көтөрүп,
аябай комиссияларды жиберип текшерүүлөргө алып, анан ал жактагы оорукана, мектеп, жолду кийинки жылдын бюджетине киргизүүгө катуу аракет кылып, өкмөткө улам кат жазып, бир мындай ала бука менен чаткалда бир баягы музду ордунан козгоп, бир аракеттер болсо экен деген ойлорду парламентте да айтып атабыз, өкмөт менен иштешип атабыз. Эми баарын чече албайбыз, бирок жарым-жартылай менимче жылыш жасай алабыз да. Биз мына барып келгенибизге бир 2 ай болду. Андан сырткары ошол жердеги кен боюнча көп маселелер бар экен. Мен кайрадан лицензияларын карап жатам азыр ал жерден. Анын үстүнө алыска деп көп мындай каралбай калган да. Ал жакта кенде иштеген балдар зыяндуулугу, аларды ошо өздөрү Бишкекке алып барып, мен керек болсо жол киресин төлөп берип, больницага жаткырып, ошол ала букадан барган балдарга аракет кылып да мындай. Ошондо ошого чейин киргизип жүргөн учур болду. Мындай регионго баргандан ушундай бир көп окуялар болот да. Дагы эле ошол көрөрмандарыбыздын суроолору болуп атат. Тажикстандан келгендердин паспорт маселесин да бир көтөрүп койсоңор дейт, балким эске алып койсоң. Анан дагы ошол Баткенде бул акыркы учурда элди бир аз түйшүккө салып аткан бул каттоо кызматы болуп атат. Жанагы үйлөрүн бизде буга чейин эч ким үйүн каттатып, бир качан зарыл болмоюнча жүрө берген да. Анан азыркы учурда автоунаасын каттоо үчүн жерди каттатуу керек экен. Жерди каттатуу үчүн паспорт столдо базага киргизүү керек экен маалыматтарын. Ал эми ал жерге барса, ал жер болбой кезектен дагы жанагындай столдун асты аркылуу каттатуу маселелери чындап элди түйшөлтүп атыптыр. Ошол маселелерди бир көтөрүп койсоңор дейт. Анан салык кодекси боюнча өзгөртүүлөр, жекешкелерге бир аз жеңилдиктер боюнча маселе карай аласыңарбы, көтөрө аласыңарбы дептир. Анан көпчүлүгү ошол сага ийгилик каалап атышат, баргандарыбыз, көрөрмандарыбыз. Афганистандын ардагерлерине дагы жардамдар айылчы Рамазан деген жазыптыр. Афганистан ардагерлерине кандай жардам бар, силер ошол боюнча бир маселе көтөрөсүңөрбү? Жана Ооган согушунун ардагерлери боюнча. Эми бул Ооган согушунун ардагерлери мына жакында эле азыр да ошол эле маселе көтөрүлүп атты. Баткен согушунун ардагерлери, бул эми социалдык төлөмдөр боюнча мына жакында эле жаңы министр дайындалды. Бул ошол Улукбек Кочкоровду министрликке келгенге чейин эле жана президенттик шайлоодон кийин эле сен көтөрүп чыктың эле ошол бир кайсыл бир кызматка алып келүү боюнча. Ошолдан улам ойго келип атат, ушул кадр маселеси акыркы учурда бир жылыштары болгондой сезилип атат бизге. Же бул силер эми мисалы партиялык системада эле эптеп эле жаман болсо дагы биздин кадр болуп калсын деген ойдон арылышыбыз керек. Профессионал болсо, күчтүү болсо, бардык кыргыздын азаматтарын жакшы кызматтарга коюп дайындаш керек. Мына Улукбек Кочкоровду мен 2 жолу парламент трибунасынан айттым. Мен ал киши менен бир канча жолу сүйлөшүп дагы көргөм, деңгээлин дагы билем, мамлекетчилдигин дагы билем. Ушундай кишилер эмне үчүн өкмөттө иштебей сыртта жүрүш керек деп мен керек болсо ошол чечилүү жетекчилерге киргенде дагы айтып аттым. Ушундай балдарды алып келбейсиздерби, иштетпейсиздерби, жакшы иштеп кетсе элге эле жакшы болот деп анан акырында мына алып келди. Парламенттен аябай колдоп бердик, биздин комитетте дагы колдоп атабыз. Кочкоров ишин дагы жакшы баштады. Эл менен региондорго кыдырам деп атат жакында. Мындай адам жебеген, ичпеген, элдин акысын уурдап калайын деген ниети жок. Анан ушу элге бир жакшы бир ишим аркылуу таанылсам экен деген кишилер бар да. Ошолорду кызматка тартып коюш керек. Анан ушул партиялык жанагы системанын бир жаман жери кызматтар бөлүп алып эле ошол жерде мен адам болсун дейт. Мисалы, азыр элдер эми кийинкиде караш керек. Жанагы саякаттаган министрлерди элдин баары жаман көрүп атпайбы? Булар ушундай тигиндей мындай элдин акчасын тигиндей мындай кылды. Ошого кайсыдыр бир партия жооптуу болуш керек. Качып кеткен, уурдап качып кеткен депутаттар кайсы партиядан болуп атат? Сен ошонун баарын караганда партияны карагыла. Партиянын лидерлерине суроо бергиле. Могу саякаттаган министрди сиз койгон экенсиз. Буга чейин мону сиз койгон экенсиз. Ушу сиздин партияңар жоопкерчилик алышыңар керек. Бүт баарын. Азыр баягы тепкилегенде эле баягы министрди тепкилейт дагы кызматтан кетет, ошо менен бүттү. Жоопкерчилик жок. Алсы же камалбайт, же өтпөйт. Бизде мен айтып жүрбөйм жана эң чоң жаза бул кызматтан алып коюп. Бирдемесиңи көрдүңөр, биз кызматтан алып койдук дейт. Жоопкерчиликке тартуу деген жок. Анан ошону партияга оодура билбей атат да элдерчи. Эми ал жерде мен айтканым да туура келбей калат. Дагы коллегалар болуп отурганан силер кезеги келгенде айтабыз албетте, бирок ошол маселеде сөзсүз түрдө жоопкерчиликти партияга бериш керек.
албетте бизде ошол көпчүлүк учурда жанагы кызматтарды айрыкча министрликтердин орун басарларын партиялар бөлүштүрүп алып, фракциялар бөлүштүрүп алып, жанагындай көтөрмөлөп ошол жер бул кызмат биздики деп алып барышат. Анан бирок сен айткандай жыйынтыгы натыйжасы болбой калса, ошол фракция же ошол жерге алып барган топ жоопкерчилигин өз мойнуна албай коюп атат. Бизде дагы бир суроо кайра жазып атат, ошол суроого жооп бергилечи деп. Жанар мырза Дело номер газетасын окуйбу дейт. Эми анча-мынча гезиттердин баарын окуйм негизи. Дело номер деле карап турам. Мында 10 октябрда чыккан посольская рабыня деген статьяны окуду экен. Эгер окуган болсо ошол боюнча биздин айтымча дейт. Балким мен эгер эми болсо ошол боюнча мен бир карап койсо дейт. Балким бирөөнүн бир жеке борбор маселеси жазылгандыр. Бул макаланы мен деле карап турмун. Анан биз мына жарым сааттан ашык убакыттан бери жанар атайын убакыт бөлүп келип ошол жерге Баткендик угармандарың, көрөрмандарың менен түз сүйлөшүп бергениңе чоң рахмат. Мына акырында ошол сен өзүң бир элге эмнени айтайын дедиң эле, эмне деген мүмкүнчүлүк берсек. Сизге чоң рахмат, Жеңиш мырза. Өзү менен мурда да коллега болуп жүргөнбүз, азыр дагы ушинтип баарлашып атканыма абдан кубанычтамын. Мен ошол Бишкектен бир 3-4 ошол бир ийгиликтүү балдарды алып келип, ат жүргүлө Баткенге барып келели, жаштар менен жолугушуп келели, алар менен баарлашып келели, учурашалы, сүйлөшөлү алар менен, ойлорун угалы, көйгөйлөр болсо алып келип парламентте көтөрөлү, чек арада иштеп аткан мугалимдерге, чек арачыларга рахмат айталы деп ушинтип келип Баткенге келип, бул биздин милдетибиз. Бул биздин милдет, депутаттар ушинтип кыдырыш керек. Эртең ошто болобуз, анан арыңга барабыз дегендей. Анан элде ар кандай, ошого рахмат дегендер да бар, эмне жыйынтык чыкты дегендер да бар. Ошон үчүн анын баарын анализдеп, биз региондорго келип турушубуз керек, сөзсүз кыдырып турушубуз керек. Анын үстүнө Баткен мына борбордон алыс жайгашканына байланыштуу биз жаштар менен баарлашып эле кетип калбай, биякта бир канча көйгөйлөрдү таанышып, жазып кетебиз дагы, анан барып кат жазабыз, жергиликтүү бийлик менен сүйлөшөбүз, өкмөт менен сүйлөшөбүз. Ошентип кайсы бир көйгөйдүн чечилишине эл өкүлү катары пайдабыз тийип калган учур аябай көп. Ошол эле менен нарында бир авариялык абалдан мектептен биз айтып чыгып, кийин өкмөт курулушун баштап, азыр бүтүрдү мына мисалы ар кандай. Ошон үчүн эл өкүлү катары ушинтип элди кыдырып, эл ичин деги адамдар менен жолугушуп, анан ушинтип бир көйгөйлөр чечилип калса деген ой. Азыр мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып саат 2-де ушул Апаз Жайнаков атындагы драма театрга дагы жаштарды, тургундарды чакырат элем. Барып жолугушуп, суроо жооп кылып, мындай эл өкүлүнө анча-мынча ойлор болсо, сунуштуулар, пикирлер болсо айтып кетсеңер болот. Баарыңарга рахмат чоң. Рахмат, урматтуу угармандар. Бизде түз эфирде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев болду. Мындан ары кандайдыр бир маселелериңер болсо, социалдык тармактарда Жанар Акаев дайым эле кабар алып турат. Суроолоруңарды берип, жооп алсаңар болот деп ишенем. Анткени биздин депутаттардын ичинде эң азыркы учурда эң үлгү болорлук, же болбосо ушул бир баягы түшүнүктөрдү сындырып аткан депутаттардын бири. Рахмат, атайын убакыт бөлүп бизге келип берген үчүн Жанар. Саясатчылар, бийлик, окуялар.